Видеого бир дана лайк басып, подписацияден кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө басып, бүгүнкү жаңылыктар менен таанышыңыздар. Милициянын кайгылуу кызматы билдиргендей, жол Кырсык Тыналиев менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде болжол менен саат 12:40 болгон. Номер 135-каттамдын Mercedes-Benz Sprinter унаасы Масалиев көчөсү менен батыштан чыгышты көздөй бара жатып, солго кайрылып жатканда аны Hyundai Sonata унаасы сүзгөн. Анын айынан кичи автобуста келе жаткан 3 жүргүнчү жана Hyundai Sonata унаасынын айдоочусу жабыркаган. Окуянын күбөлөрү билдиргендей, эки унаа кагылышканда Mercedes-Benz Sprinter унаасында келе жаткан 3 жүргүнчү терезеден сыртка ыргып кеткен. Кайтпас жана өтүкчү көзөмөл өткөрүү пункттарында тинтүү иштери жүргүзүлүп, андан соң айрым аскер кызматчылары кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюуга багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Кер кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында чек ара кызматынын Кайтпас жана өтүкчү көзөмөл өткөрүү пунктуларында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында айрым аскер кызматчылары кармалып, акча каражаты табылып алынды. Табылган акча каражаттарга алдын ала пара белгиси коюлган. Бул УКМКнын чек ара кызматынын айрым аскер кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз опузалап акча талап кылгандыгы тастыкталган. Ошентип аталган пункттардын аскер кызматчылары мамлекеттик чек аранын кыргыз-өзбек мамлекеттин тилкесин тоскоолдуксуз өткөрүү үчүн жарандардан системалуу түрдө 50 сомдон 1000 сомго чейин мыйзамсыз акча талап кылышкан. Акча берүүдөн баш тарткан учурда аскер кызматкерлери ар кандай шылтоолор менен паспорттук териштирүүдөн өткөрбөй коюшуп, бул жарандарды чек арачылардан талаптарына баш ийип, керектүү сумманы берүүгө мажбур кылышкан, деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда УКМКнын чек ара кызматынын 4 аскер кызматкери кармалып Баткен Рейбинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аларга карата тиешелүү болгон тергөө амалдары